Республиканын жалпы сот түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгү боюнча жыл жыйынтыктары чыгып, алы видео конференция байланыш аркылуу каралууда. Бүгүнкү иш-чарада Баткен областынын жергиликтүү сотторунун отчеттори айтылды. Ага жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев жана орун басарлары менен тийиштүү тараптар катышты. Профессионалдык деңгээлиңиз жакшы эле да, туурабы? Сиздер баардыгы даяр. Баткен областынын биринчи инстанциясындагы соттору тарабынан жалпысынан 7670 иш жана соттук материалдар каралган. Бул өткөн 2023 жылга салыштырмалуу 16,4%га көп. Анын ичинен 534 иш апелляциялык тартипте даттанылган. Иш-чарада областагы соттордун ишмердүүлүгү боюнча жалпы маалымат берген Баткен областынын соттунун төрагасы Алмазбек Апышев кетирилген кемчилдиктерди кайталабоону, жетишкендиктерди мындан ары да бекемдөөнү колго алууну билдирди. Төрага Медербек Сатыев жакында болгон өзүнүн иш сапарынын алкагында Баткен областындагы жергиликтүү сотторго бир катар маселелер менен тапшырмаларды берген болчу. Анда чыгарылган чечимдерге анализ жүргүзүү, мөөнөттөрү бузулган иштер боюнча тийиштүү чараларды көрүү жана судьяларды чыгарган чечимдер боюнча тараптарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү айтылган. Бүгүн алардын аткарылышы суралды. Бул боюнча Баткен областтык соттун төрагасы Алмазбек Апышев маалымат берди. Төрага Сатыев жогорку сотко караштуу сот департаментинин Баткен областтык башкармалыгына 1 айлык мөөнөт менен берген тапшырмалардын аткарылышы боюнча да сурап, жоопторду алды. Иш-чаранын соңунда жогорку соттун төрагасы республиканын жалпы сот тутумдарынын 2024 жылдагы аткарган иштери туурасындагы жыйынтыктары ушул жылдын 14 февралында өтө турган жогорку соттун пленумунда айтыла тургандыгын билдирди.